Jamendo.com. Аймақтардағы қаралбай қалған ескі имараттарды ооруканаға айландыруу аракети кызуу жүрүүдө. Анын катарында бул 3 кабаттан турган эски окуу жай дагы бар. Бул объекти 200 орундуу инфекциялык оорукана болот. Божомолдонгон оорунун толкундарын бүткөрүү үчүн 59 жумушчу иш үстүндө. Кара Суу районунун Башбулак айылында 1983 жылы пайдаланууга берилген 59-чу кесиптик лицей ооруканага айланууда. Көп жылдан бери тонолуп, эскилиги жеткен окуу жайда бардык коммуналдык мүмкүнчүлүктөр бар. Архитектуралык комиссиянын көзөмөлүнөн өткөн соң чатыры жана отканасын жаңыдан алмаштыруу талабы коюлган. Капиталдык курулуш ишканасы тарабынан Сантех Монтаж курулуш компаниясы тандалып, тез арада бүткөрүү аракетинде. Учурда имараттын ичи 40 бөлмөгө бөлүнүп, эшик терезелери коюлууда. Оорукана үчүн атайын суу кампасы казылып, ар бир бөлмөдө жуунуучу жай жана даараткана орун алат. Эски котел от казан вообще жок, жаңы от казан коюлат. Бардык азыр наружный теплотрассасы полностью алмашып, даяр кылып койдук. От казандын навеси көмүрканасы да даярдалып жатат, чатыр алмашты, анан отдельно суу чыга турган скважинасы да болот. И только ушул больницага караштуу. Анан келечекте ушул жерде жашап аткан элдерге да ушул скважина пайдасы тийип, баягы биздин өкмөтүбүздүн таза суу менен камсыздоо үчүн ушул жерден немесин дагы эсепке алдык да биз. Ушул жерден жашоочуларын дагы буйруса. Иштин ыргагы илгерилеп, капиталдык оңдоп түзөөнүн 80% бүткөрүлдү. Тандалган компания чыгымды өз эсебинен сарптоодо. Жугуштуу оорукана заман талабындагы медициналык аппараттар менен камсыздалат. Келечекте инфекциялык жугуштуу ооруларды дарылаган медицина борбору болоору мерчемделүүдө. Оорукана 25 августта пайдаланууга берилет. Комнаттарды палата кылып атабыз, класстарды. Бузула турган жерлерин бузуп бүттүк. Азыр эми курула турган иштердин баарын жашап жатабыз, өзүңөр көрүп атасыңар. Чатыры алмашып атат. Мындай палаталарды бөлмө кылып атабыз. Кыскасы иштин баардыгы катуу темп менен жүрүп жатат. Өкмөт тарабынан акча берилет деп жатат. Ушул күнгө чейин биздин өзүбүздүн эсебинен, ишкананын эсебинен каржыланып жатат. Ош шаарындагы балдардын жугуштуу стационарынын эски имаратынын ордуна жаңы эксперименталдуу жугуштуу оорукананын курулушу түптөлө баштады. 4 корпустан турган жеңил типтеги имарат 100 бейтапка ылайыкталып, анын ичинен 25-30-унда реанимациялык блок орун алат. Заман талабына шайкеш түптөлүп жаткан оорукананы 1,5 айда бүтөөрү пландалууда. Андыктан жаңы оорукананын курулушу тез жана сапаттуу болушу кажет. Медициналык жай, интенсивдүү терапиясы, кычкылтек станциясы жана заманбап аппараттар менен жабдылат. Областтарга кээ бир зданияларды, кээ бир ооруканалардын имараттарын ушул бүгүнкү күнгө коронавируска ылайыкташтырып, инфекциондук больница жасоо иретинде, максатында иштер дагы жүрүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, күндө баягы тез аранын ичинде куруу үчүн биз ошондуктан тез арада куралуучу материалдарды колдонуп жатабыз. Бүгүнкү күндө мэриянын кызматтары бүт өздөрүнүн бул жерде коммуникация бар. Эмне дегенде бул суу тартуу, канализация, электричество ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө проекттери жасалып бүттү. Бүт службалар иштеп жатышат азыр бул жерде. Дал ушул типтеги ооруканалар өлкөнүн 7 дубанында түптөлүүдө. Саламаттык сактоо тутуму көп жылдан бери реформаланбагандыктан имараттардын эскилиги көйгөй жаратты. Пандемия бул чөйрөнүн кемчилигин ачыктады. Мындан улам эски имараттар менен ооруканаларды реконструкция кылуу боюнча алгылыктуу аракеттер жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Жылаптарын айтышпайт. Кем канча сумма болот, эмне болот атат. Кыскасы өздөрүн билген болот атат. Туура, өздөрүн көздөп